азыр мына талапкерлигин койгондорду карасак, буга чейин бир нече чакырылышта депутат болгондор, 3-4 жолу шайланып келгендер дагы кайрадан аттанып жатат да. Анан эми алар керекпи кайра эле депутат боло бериш? Кандай ойлойсуз буга? Буга эми мен ойлойт элем, булар эми бериш керек местаны бирөөлөргөчү, жаңыларга бериш керек, элге бериш керек, эл шайласын пусть. Анан кайра шайлап келе бергендерди делем болду кылыш керек да, кичине уялыш керек. Жаңы жаштарга бериш керек, жаштарча ойлонуш керек, аксакалдыгын кылып, четке чыгып, совет берип, айтып, ушундай кеңешин берип отуруш керек да. Эми баарынын арасында жакшылар деле көп. Эл колдогондор да көп, эл үчүн кызмат кылгандар деле көп. Баары эле андай дебеш керек да. Бирок азыздан келип, может жаңы жүздөр деле подводить этип коюшу мүмкүн. Себеби ал жагын да караш керек. Эски жүздөрдөн да арасына келген жакшы да. Жарымдан келип эме кылып. Анан жаңы жүздөр дей берсек, жаңы жүздөр мыйзам түшүнбөгөндөр келип алган болсо, кайра наоборот бардак кылышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыздан бул келгени элдин тандоосу эч качан эме эмес. Мындай ошибка болбойт, жаңылыштык болбойт да. Ошон үчүн элге коюш керек да.